кайрадан сел жүрдү. Жер көчкү болууда, түшүм талаада чирүүдө, жолдорду суу жууп кетүүдө. Мал өлүп жатат. Эми мындан ары эмне болот? Ооба, климат өзгөрүп жатат. Эсиңдеби, өткөн жылы дыйкандар кургакчылыктан жана суунун тартыштыгынан кыйналышкан. Мен коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоору максаттуу коомчулуктарга, айыл тургундарына жана айыл өкмөтүнө аймактык климаттык тобокелдиктерди биргелешип баалоого жана жергиликтүү деңгээлде чечимдерди издөөгө жардам берерин уктум. Эмне кылуу керектигин билгибиз келет. Анткени табигый кырсыктар көбүрөөк болууда. Аба ырайы ушунчалык өзгөрдү. Жайыттарга баруучу көпүрөлөр бузулууда. Жакында болгон селдер чоң коркунучтуу жана зыяндуу көрсөттү. Ооба, климаттын өзгөрүшү жаңы жана олуттуу көйгөйлөрдү жаратты. Аномалдуу ысык жана көп жаан чачын айыл чарба инфраструктурасына, түшүмгө, экономикага жана адамдардын ден соолугуна терс таасирин көрсөтүүдө. Биз урпактарыбыздын келечегине тынчсыздануудабыз. Бизде идеялар бар. Жаштардын активдүүлүгүнө абдан кубанычтамын. Ар бир айыл тургуну айылыбыздын өнүгүүсүнө салым кошууга милдеттүү. Азыркы учурда адистер жана жергиликтүү коомчулук менен биргеликте айыл аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программасын даярдап жатабыз. Демек, биздин айылдаштарыбыздын баардык пикирлери эске алынабы? Албетте, айылдаштарыбыздын баардык пикирлерин эске алуу менен артыкчылыктуу көйгөйлөрүн аныктоо үчүн айылдык чогулуштар жана фокус топтук талкуулар өткөрүлүүдө. Бул иш-чараларга көпчүлүктү катыштыруу максатында онлайн талкуулар жана онлайн добуш берүү ыкмалары колдонулууда. Бирок булардын климатка кандай тиешеси бар? Биз айыл аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү тиешелүү окуудан өткөндөн кийин биздин айылдык аймак үчүн актуалдуу климаттык тобокелдиктерге баалоо жүргүзөбүз. Кайсы жерде сел коркунучу жогору, кайсы жерде суу жетишсиз, кайсы жерде климаттык өзгөрүүсүнө алсыз инфраструктура анализдин негизинде биз кайсы долбоорлор климаттын өзгөрүшүнө чындап ыңгайлашууга жардам берерин аныктайбыз. Айыл тургундарына кеңир маалымат жеткиребиз. Алар бул маанилүү маалыматты эске алуу менен артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктоо боюнча чечим кабыл алышат. Жалпы чечим айылдык кеңештин депутаттары тарабынан бекитилет. Коомчулуктун демилгелерин эске алуу туруктуу келечекти түзүүгө өбөлгө болот. Коомчулукту жана инфраструктураны коргойт, экономиканы өнүктүрөт жана айлана чөйрөнү сактайт. Бүгүнкү аракетибиз туруктуу жашыл келечек.